بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Урматтуу мусулман бир туугандар, кадырлуу аталар, агалар, достор, инилер. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, алкыш, мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл ааламга мээрим болуп жиберилген, эки дүйнөнүн тажы, бардык пайгамбарлардын пайгамбары, бардык пайгамбарлардын имамы. Сиздерге, биздерге туура жолду көрсөтүш үчүн жиберилген, бейиштин жолуна салыш үчүн жиберилген пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салам салаваттар болсун. Бүгүнкү биздин жума темабыз билим алуу, шарият билимин алуу, дин билимин алуу, руханий билимди алуу, дүйнөдө дагы, ахиретте дагы пайда бере турган билимди алуу тууралуу маселе. Ал кайсы билим? Ислам дини билимдин үстүндө курулган дин. Эң алгачкы аят «Икра», оку деп пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Алла Таала буйрган дин. Динибиз окугандын, жазгандын, үгүттөгөн дин экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү хадистеринде маалым болот. Май юридиллаху бихи хайран юфаққиху фид-дин. Кимге Алла Таалам жакшы, көп жакшылыкты каалаган болсо, аны динде алым, фақих кылып коет дейт. Демек, дин билимин берет деди. Дүниөнү Алла Таала жакшы көргөнгө дагы, жаман көргөнгө дагы бере берет. Бирок динди Алла Таалам иманды, илимди жакшы көргөнүнө гана берет. Башкаларга бербейт тугандар. Мынаке шарият илиминде бүгүнкү күнү аксап атканыбыз. Эмне адал, эмне арам? Биздин мойнубузда кандай милдеттер, фарыздар бар, важиптер бар, пайгамбарыбыздын кандай сүннөттөрү бар? Мына ушу билимди Суфьян Саури рахимахулла айтат. Ким дүйнө ахиреттин жакшылыгын кааласа, ал шарият илимин бекем кармасын дейт. Шарият илимин бекем кармасын дейт. Илим деген не дегенде Мулла Али Кари рахимахулла улуу адамдардан өткөн. О киши айтат: «Ал-илму нурун». Бул нур экен. Юда фи калбил муъмин. Момундун жүрөгүнө коюлган бир нур экен. Каяктан алат десе, ва юхаду минал китаби ва сунна. Китептен, Кур'ани Каримден, жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнөн алынат экен. Бул нур, илим бул нур экен. Курандан жа хадистен алына турган, момундун жүрөгүнө жайгаша турган бул нур экен. Ва юхтада бихи илаллах ва авабирихи ва ахкамихи ва аф'алихи. Мынаке ошол илим бул адамды Алла Таалага жакындатат экен. Алланын өкүмдөрүн аткартат экен. Алла Тааланын буйруктарына разы болгонго, аткарганга ошого түрткү болот экен. Ушуну илим деп коет экен. Аввалул илм ма'рифатуллах. Эң алгачкы илим Алла Тааланы тааный турган илим тугандар. Имам Ахмад ибн Хамбал рахимахулла айтат: шарият илимине адамдардын муктаждыгы тамак менен, тамак жеген менен, ичкен, андан дагы муктаждыгы көбүрөөк дейт. Биз тамак жегенге кандай муктаждыгыбыз бар? Чай ичкенге кандай муктаждыгыбыз бар? Буга караганда мынаке шариятыбыз, таза шариятыбыз, берекелүү шариятыбыз, жашообуздун жол жобосу, жашообуздун эрежелери, ушул жашообуздун эрежелерин, шарият илимин алуу андан дагы зарылыраак, андан дагы кажетибиз көбүрөөк экен тугандар. Демек эң биринчи илим сизден бизден кабырга коер замат эртеби кечпи баары бир барабыз. Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илайна ла туржаун. Силер эмне деп күмөн кыласыңар? Биз силерди эмне бекер эле, максатсыз эле жараттыкпы бу дүйнөдө? Бекер эле жашоо берип атабызбы силерге?
Эмне деп күмөн кыласыңар? Силер биздин алдыбызга кайтып келбейсиңерби кайра? Жок. Жараткан Алла бекер жараткан жок. Ма халакта хада батилан. Бул ааламды Алла Таала бекер жараткан жок. Курт кумурска дагы бекер жаралган эмес. Инсан, акылы бар инсан кантип бекер жаралсын? Улуу максатта Алла Таала жаратты. Ал кайсы? Алла Тааланы таныш. Ма халактул джинна вал инса илля ли'абудун. Жин менен мен инсандарды өзүмө ибадат кылыш үчүн гана, ай ли'арифун, өзүмү таныш үчүн, таанытыш үчүн гана жаратканмын деп атат тугандар. Демек сиздер биздер эң биринчи илим ма'рифатуллах, эң биринчи илим Алла Тааланы таныган. Мага кашты ким берди? Башты ким берди? Мага жүрөктү ким берди? Жүрөктү ким соктуруп атат? Ким уйку берип атат? Боор, өпкө, бөйрөктөрдү мага ким берди? Бул өң түстү ким берди? Башымдан чачты ким чыгарып атат? Колумдан тырмакты ким чыгарып атат? Оозума тиштерди ким чыгарып атат? Сүйлөгөндүн күчүн ким берди? Уккандын күчүн ким берди? Бул белимге күч ким берди турганга, басканга? Мынанын бардыгын мага акыл каяктан келди? 5 жашардагы акыл бөлөк, 3 жашардагы акыл бөлөк, 10 жашардагы акыл бөлөк, 20га чыктык, акылыбыз көбөйдү. Көп нерсени түшүнүп атабыз. Бу ким кошуп атат акылга акылды? Деген суроо берилиш керек. Берилиш керек суроо ады бар бир адам. Алла субханаху ва таала Кур'анда айтканы, биз силерди бир кор болор болбогон судан жараттык, мимма иммахин. Болор болбогон судан жараттык дейт. Ким жаратты деген суроону бербесек, жаратуучубузду тааныбасак, эмне үчүн жаратканын билбесек, анда билим тууралуу сөз ачпай эле коюш керек тугандар. Мынака илим билим эң биринчи өзүбүздү жаратканды, бизге өмүр бергенди билбесек, анда эмнени билебиз? Ошон үчүн айтат: "Ман арафа нафсаху факат арафа роббаху." Ким өзүн таныса, ал Алла Тааланы тааныйт. "Ва фи анфусикум афала тубсирун." Силер өзүңөрдүн ден соолугуңарга, өзүңөрдүн жаралышыңарга кичине көз салбайсыңарбы? Эй акылдуулар, ой жүгүртпөйсүңөрбү? Көрүнбөй атабы жараткан Алла Тааланын белгилери кандай экенин? Демек биринчи илим жараткан Алланы таанып, Алланын иман илими, таухид илимин билейли. Ширк илимин билип туруп андан сактанайлы. Куфурду билип туруп андан сактанайлы. Иманды билип иман келтирип, таухидти билип Алланын жалгыздыгына иман. Андан кийин Алла Таалам сизди бизди бекер жаратпай, бул дүйнөдө бир топ өкүмдөрдү мойнубузга койгон. Ошол өкүмдөрдүн артында жараткан Алланын ыраазычылыктары бар. Ал өкүмдөрдү, кээ бир өкүмдөрдү авамир дейт, кээ бир өкүмдөрдү навахи дейт. Авамир дегени буйруктарды берди. Чын сүйлөгүлө, адилеттүү болгула, таза болгула, боорукер болгула, адалдан мээнет кылып тапкыла, намазды таштабагы окугула, орозону туткула, зекетиңер бай болсоңор зекет бергиле, мейли ажылык кылгыла, Куран окуп ой жүргүзгүлө, жүрөгүңөрдү тазалагыла деген буйруктары бар. Ынтымакта болгула, буйруктар бар Алла Тааланы. Бири-бириңерге жакшылыкта жардам бергиле деген буйруктары бар. Бири-бириңерге таквалыкта жардам бергиле деген буйруктары бар. Ошол эле кезде тыюулары бар. Ширктен де Алла Таала тыйып атат. Арак ичпегиле деп тыйып атат. Кумар ойнобогула деп тыйып атат. Жалган сүйлөбөгүлө деп тыйып атат. Уурулук кылбагыла деп тыйып атат. Жала жаппагыла деп тыйып атат. Ушактабагыла деп тыйып атат. Жаман күмөндө болбогула деп тыйып атат. Бөлүнүп жарылбагыла деп тыйып атат. Арам жебегиле деп тыйып атат. Таразадан алдабагыла деп тыйып атат. Сиздерди, биздерди Алла Таалам буйруктарды берди. Жараткан Алла бул ааламдын кожоюну. Бул ааламдын ээси. Баарыбызды Алла Таала бирип турат, көрүп турат, угуп турат. Баарыбыздын иштерибизден кабардар зат. Ошол буйруктарды аткарганга фазаил, масаил дейт, илим экиге бөлүнөт. Пайдаларын айтты, зыяндарын айтты. Намаз окугандын пайдасын айтты, уурулуктун зыянын айтты, ак никенин пайдасын айтты, зынакорлуктун зыянын айтты,
кайрымдуулуктун пайдасын айтты. Зулумдук бирөөнүн мал мүлкүн тартып алгандын зыянын айтты. Ушуну фазаил деп коет өкүмдөр. Ошолорго жүрөбүз ишенип, жакшы иштерди кылууга кызыгуу пайда болсун. Жаман иштерди таштоого бизде жаман иштерден жиркенүү пайда болсун. Жаман иштерден жиркенүү пайда болсун. Мынаке, мына ошону элими фазаил деп коет. Элими масаилди буларды сурап, аалымдардан сурап, үйрөнүп жашообузга алып келишибиз керек. Пайгамбарыбыз кантип жуунат эле? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кантип уктайт эле? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кантип басат эле? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын 24 саат жашоосун биздер китептен окуп, аалымдардын сабактарына катышып, суроо жооп аркылуу үйрөнүп, өзүбүздүн жашообузду нурлайлы, жашообузду кооздойлу, жашообузду Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам алып келген боорукер, берекелүү жашоого ошого лайыктап түздөйлү туугандар. Мынаке, Кур'анда Алла субханаху ва таала айтат: Хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун. Билгендер менен билбегендер тең болушу мүмкүнбү? Жок. Иннама ятадаккару улул албаб. Өзү насаат, акылы бар адамдар алат дейт Алла таала. Демек билген менен билбеген эч качан экөө тең болушу мүмкүн эмес. Адал арамды билген менен адал арамды билбеген экөө тең болушу мүмкүн эмес. Алланы тааныган менен тааныбаган тең болушу мүмкүн эмес. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды тааныган менен пайгамбарыбызды билбеген, тааныбаган тең болушу мүмкүн эмес. Кур'анды билген менен Кур'анды билбеген тең болушу мүмкүн эмес. Кур'ан Алла таалам берди. Бардык илимдерди Кур'анга Алла таала салып койду. Буга чейинки азыркы учур, келечек бардык илимди Алла таала Кур'анга топтоп койду. Имам Ахмад ибн Хамбал рахимахулла айтат: балдарыңарга Кур'анды үйрөткүлө. Кур'ан бардык илим билимди үйрөтөт дейт. Кур'анды үйрөтүп койгула, Кур'ан калганын бардыгын үйрөтөт дейт. Биз балдарыбызга Кур'анды үйрөтөйлү. Кур'анда бир окуганга Аллаху акбар, ушунчалык улуу соопту караңыз. Ниет деп коебуз. Ниетсиз амал кабыл болбойт. Азыр намаз окусак, ниет кылбасаңыз, намазыңыз кабыл эмес. Орозо тутсаңыз, ниет кылбасаңыз кабыл эмес. Зекет берсеңиз, ниет кылбайлы зекет берсеңиз кабыл эмес. Ниет кылбайлы ажылык кылсаңыз кабыл эмес. Бирок ниет кылбайлы Кур'ан окусаңыз, ар бир Кур'андын тамгасына 10 сооптон жазылат. Пайгамбарыбыз айтат: алиф лам мим. Алиф өзүнчө тамга, лам өзүнчө тамга, мим өзүнчө тамга. Бунун ар биринен 30 сооп берилет экен. Алифке, ламга, мим. Бир соопту билесизби канча чоң? Алла таала бу дүйнөдө көрсөтпөйт, анткени адам баласы сүйүнгөндөн же жүрөгү жарылып өлүшү мүмкүн. Алла таала бул бир соопту жерге бул көтөрө албайт, бир соопту. Жер кичинекей. Мынал күн эле канча ушу жерден 1.300.000 эсе чоң. Ушу жерди сала берсеңиз, күнгө 1.300.000 жер батып кетет. Жер менен асмандын ортосунда бир сооп батпайт. Эртеге көзүбүз чачыраган учур келет сооп издегенде. Апабыз качат, атабыз качат, аялыбыз качат, балдарыбыз качат, досторубуз качат. Яума яфирул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби ва сахибатихи ва бани. Бири-бирине бир сооп бербей турган күн келет. Бири-биринен кача турган күн келет. Бүгүн жакшы көрүп атабыз, кучактап атабыз, күйүмдүү болуп атабыз, кайрымдуу. Бир күн келет, нафси, мен жанымы эптеп дозоктон куткарсам деген күн келет. Ошондо соопту көрөбүз, соопту кандай экен. Мына бүгүн бу дүйнөдө бизде канчалык Алла таала өмүр берди, канчалык ырыскы берди, канчалык ден соолук берди. Бунун бардыгы тагдырдан. Биз бунун бардыгын Алла субханаху өзү билет. Ушу мүмкүнчүлүктү пайдаланып, сооп иштерди көп кылып калайлы. Жакшы иштерди көп кылып калайлы. Жаман иштерден көп таштап, алардан тыйылып калайлы. Ошо мына Кур'ани Каримди окуса, ниет кылбайлы окусаңыз дагы бир тамгасына 10 сооптон алат экен. Адам уктап калып, кээ бир адамдар уктап дагы сүйлөй берет. Кээ бир адам уктап дагы эгерде Кур'ан окуса, ошого да сооп жазыла берет дейт. Уктап калган, Кур'ан окуду, сооп жазыла берет.
Мына ушундай улуу китеп, Алланын акыркы китеби, Кур'ани Карим, толук китеби, өзгөрүлбөгөн, бурмаланбаган, тахрифсиз. Мына ушундай улуу китепти Шахр Рамадан унзила фихил Кур'ан худан линнас, бүткүл адамзатка туура жолду көрсөтүү үчүн. Мынаки арап эмес, бардык заманга заманбап лайыктуу жооп бере алган. Астрономияны сурайсызбы, медицинаны сурайсызбы, саясатты сурайсызбы, бизнести сурайсызбы, ынтымакты сурайсызбы, тазалыкты сурайсызбы, адилеттүүлүктү сурайсызбы? Каалаганыңызга жооп бере турган Кур'ан. Мынаке Кур'ани Каримди берди тургандар. Кур'ани Каримди берди, каяктан акча тапканды үйрөтө турган, кайда акчаны сарптай турган. Кур'ани Каримди берди Алла Таала, мынаке шайтанга алданбай турган, туура жолдон адашпай турган, бейиштин жолуна чыга турган. Алла Таалам Кур'ани Каримди берди тургандар. Аллага байланыштыра турган, Аллага жакындата турган, Алла Тааланы сүйкүмдүүсү кыла турган, чыныгы кулчулдукту аткара турган пайгамбар Мухаммад алейхиссалам жана Кур'ан бизге чейинки тарыхты өзүнө камтыган жөнөкөй эле тарых эмес. Жөнөкөй эле тарых эмес Кур'андагы. Башка тарыхчылардан адашуу, ката, жалган аралашы мүмкүн. Кур'андын тарыхында ла ройба фи бир сөзүндө эмес, тамгасында да ката жок. Шек күмөн жок. Ушундай китепти берди. Эртелүү кечпи адамдын ажалы жеткенде дүнүйөдөн өтөт. Дүнүйөдөн өткөндөн кийин дагы бул элимдин аркабыздан пайдасы тийип турат. Эгерде элим алып, биздин элимибизден бир китеп жазсак, бирөөнү окутуп койсок, бирөөгө жаттаттырып койсок, бирөөгө бир маселе айтып койгон болсок, кандай гана кылып биздин элимден пайдаланган болсо, пайгамбарыбыз айткан идамата ибни адам инқата амалу илля мин салат. Адам баласы өлдүбү, амалы үзүлдү, токтоду. Артынан бир дагы жакшылык сооп барбайт эми. Тирүү кезинде кылган жакшы иштери барып турат эле, жазылып турат эле, сакталып турат эле. Эми барбайт, токтойт. Бирок 3 түрлүү амал дагы эле бара берет экен. Өлгөндөн кийин бул адам кабырда жатат, бунун артынан бара берет экен сооп садака жария. Биринчиси садака жария. Бирөө бир көпүрө курса, суу чыгарса, жол салса, кандайдыр коомчулук пайдалана турган иштерди кылып кетти. Ушунун бардыгын сообу барып турат. Бак тиккен, дарак тиккен, кандайдыр коомчулук пайдалана турган садака жария деп коет. Экинчисин элм, юнтафаби, пайдалуу билим таштап кеткен. Адамдар пайдала турган бир нерсени үйрөтүп кеткен. Мына ошол аркасынан жетип турат экен. Үчүнчүсү валадун салих ядулаху, ушундай жакшы перзент тарбиялап кеткен экен. Уул болсун, кыз болсун, атасын унутпай, апасын унутпай өтүп кеткенден кийин дайыма алардын тарбияты, алардын насааты, алардын боорукерлигин, алардын кылган жакшы кызматтарын эске алып, аларды унутпай, артынан дуа кылып турган, жараткан Алла Таалага жалбырап, Алла Тааладан аларга мээримдүүлүк, кечиримдүүлүгүн сурап турган, ушу баланын сообу дагы артынан тие берет экен туугандар. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, талабул илм фаридатун аля кулли муслимин ва муслима. Илимди талап кылуу, илим үйрөнүү ар бир мусулман эркекке, ар бир мусулман аялга милдеттүү. Дүнүйө илими үйрөнүп, юридический юрфакка тапшырдык, экономфакка тапшырдык, башкага тапшырдык. Бул илими кифая, фарзы кифая деп коет. Мисалы, кандай кийим жасаганды, кандай мечит салганды, каерден суу чыгарганды, кандай сотка, кандай машинени, мейли, атомный бомба чыгарайлы, учкан ракеталарды чыгарайлы, адамдардын кажетин бүтүргөн кийимдерди чыгарайлы, адамдардын үй салып берейли. Кандай? Булардын илимдин бардыгы керек. Мисалы, мына электричество өзүнчө илим. Булардын бардыгы илим керек. Бирок илимдин булардын бардыгы фарзы кифая деп коет. Биз кажетибиз бар, муктаждыгыбыз бар. Ислам дини дүнүйө илимин четке какпайт. Дүнүйө илимине муктаждыгы бар. Дүнүйө илимин үйрөнгөнгө кызыктырат. Бирок дүнүйө илиминен алдын ахиреттин илимин биринчи коет. Ушуну унутпайлы. Биринчи. Менен сурала турган эң биринчи сөз кабырга барганда: "Марроббук, мадинук, ва ман набийюк." Сен робуң ким, диниң кайсы,
пайғамбарың ким деген сұрау бар. Мен ушу суроого, ушу илимим барбы жокпу? Ушуга барбы илимим жокпу? Мына суроо тургандар. Биз өзүбүздү биринчи билип алайлы. Ахиретте 5 суроо бар экен. Өмүрдү бердим, кайда өткөрдүң? Жаштыкты бердим, кайда сарптадың? Акчаны кайдан таптың? Каякта сарптадың? Билген билимиңе канча амал кылдың деген. Мына. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Саллаллаху илман нафи'ан ва та'авваду биллахи илмун ла юнфа." Мынаке, сіздер Алла Тааладан сурагыла, пайдалуу билимди сурагыла дейт. Пайдалуу билимди, ошол билим бизге пайда берсин тугандар. Бирөө сыйкырдыкты үйрөнүп алыптыр. Бирөө палачканды карта менен үйрөнүп алыптыр. Бул деле илим. Бирок кандай? Пайдасыз. Бул дүйнөнүн бактысыздыгына, ахиреттин бактысыздыгына, дозогуна алып бара турган илим. Бүгүн ушуга үйрөнүп аткандар дагы бар. Адамдарды буза турган, адамдарды өлтүрө турган, адамдарга оору тарката турган билимдер бар тугандар. Мына пайдасыз билимдер. Дүйнөдө дагы, ахиретте дагы караңгылык, эки дүйнөдө бактысыз билим. Пайгамбарыбыз айтат: пайдалуу билим сурагыла. Ал кайсы? Өлгөнгө чейин да сизге пайдасы жетсин. Өлгөндөн кийин дагы ошо сизге пайдасы жетсин. Эки дүйнөдө пайда жете турган илим алыңыз. Ошо илимге шариятыбыз чакырып атат тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дуалары бар. Улуу дуаларына Алладан пана тилегиле деген. Аллахумма инни ауду бика минал арба, 4 нерседен пана тилеймин. Я Аллах, мен сенен 4 нерседен пана тилеймин. Эмнеден? Биринчиси min ilmin la yanfa, пайдасыз билимден. Wa min qalbin la yakhsha, korkпаган жүрөктөн. Wa min nafsin la tashba, тойбогон напсиден. Wa min duain la yusma, кабыл болбогон дуадан. Уш 4 нерседен пана тилеймин. Я Алла, мени сактагын. Пайдасыз билимден сактагын. Коркпогон жүрөктөн сактагын. Тойбогон напсиден сактагын. Кабыл болбогон дуадан сактагын деген дуа. Урматтуу агайын мусулман бир тугандар, биз пайдалуу билимди сураганга, пайдасыз билимден сактанганга буйрулган экенбиз. Демек пайдалуу билим алайлы, билим алгандан кийин ага амал кылайлы. Билимди ихлас менен алайлы. Ихлассыз болуп калса чатак болуп калат. Мубарак дуаларында бар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан үйрөнгөн сахабалардын замзам ичкендеги дуалары. Аллахумма рзукна илман нафиан ва амалан мутакаббалан ва ризкан васиан ва шифаан мин кулли даин. Я Аллах, пайдалуу билим сураймын, кабыл болгон амалды сураймын дейт. Аллахумма рзукна илман нафиан ва амалан мутакаббалан ва ризкан васиан. Кең ырыскыны сураймын. Кең ырыскымы кең кыл деген сөз. Төртүнчүсү, бардык оорудан шифа сураймын. Бардык оорудан шифа сураймын дейт. Урматтуу агайын мусулман бир тугандар, мынакей илим алганга барыбыз аракет кылайлы. Куранды үйрөнгөнгө, шариятыбыздын акида илимин, муамалат, ибадат илимдерин алганга өзүбүз адал менен арам илимди өзүбүз үйрөнгөнгө аракет кылайлы. Буга иншалла вакыт бөлөйлү. Пайгамбарыбыз бир хадис айтат: "Ман салака тариqan yatlubу fihi ilman", ким бир жолдого түшүп, ошо жолдо илим талап кылып жүргөн болсо, "Салакаллаху бихи тариqan min turuqil janna", жараткан Алла Таала бейиштин жолдоруна бир жолго салып коет дейт. Бир хадисте келет: "Ман салака тариqan yeltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal janna", бир ким ушул илимдин жолуна түшө турган болсо, илимди издеген жолго түшө турган болсо, жараткан Алла Таалага бейиштин жолун жеңил кылып коет экен тугандар. Дагы жана: "Ва иннал малаика ла тадау ажнихатаha ридан ли талибил илм", периштелер ушу илим талап кылып жүргөн баланын путунун алдына өзүнүн канаттарын жаят экен. Эмне үчүн? Ушу илим талап кылган адамдын ыраазычылыгы үчүн. "Ва иннал алима ла ястагфиру лаху ман фис самавати ва ман фил ард вал хитану фи жавфил ма". Мынакей алымга жердеги, асмандагы бардык махлуктар
истихфар кылат экен, Алла Тааладан кечирим сурайт экен. Жердеги дагы махлуктар, жандыктар, асмандагылар дагы, периштелер дагы ошол аалым үчүн истихфар кылат экен. Жада калса суунун ичиндеги балыктар дагы ошол аалымга истихфар кылат экен туугандар, кечирим сурайт экен Алла Тааладан. Ва инна фадлал алим алал абид ка фадли камари лайлатил кадр ала саирил кавакиб дейт. Аалымдын, абид, ибадат кылган бир адам алим. Бирөөсү абид. Абид дегени өзүнүн фарыздарын билет, ибадат кылат, намазын окуйт жана башка. Ошого караганда айырмасы мына 14 күндөгү ай менен башка жылдыздардын ортосунда канча айырма бар? Ушунчалык чоң экен айырмасы туугандар. Ва иннал улама варасатул анбия. Аалымдар пайгамбарлардын мураскору дейт. Аалымдар пайгамбарлардын мураскору. Ва иннал анбия лам юваррису динара вала дирхаман. Пайгамбарлар бу дүйнөдөгү алтын күмүшкө мурас таштаган эмес туугандар. Варрасул илм. Алар мураска илимди таштап кеткен. Демек илимин алгыла деген сөз. Фаман ахадаху ахада бихаддин вафирин. Ким ал илимди алса, ал өзүнүн жашоосундагы толук үлүштү алды дейт. Ол жашоосундагы толук үлүштү алды. Демек ал эч кимге мындайча айтканда толук бакытын алдык деп айтсак да болот. Толук ийгилигин алды деп айтсак болот. Бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Кыямат күнүнүн аламаттары, белгилеринин бири илимди Алла Таала көтөрөт экен. Надандык, жахалат деп коебуз, караңгылык көбөйөт экен. Сахih Bukhari, Sahih Muslim'de gelet Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhu'dan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minel ibad, walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama." Allah Taala ilimde minteveli alıp koybayt eken. Belkim Allah Taala alımdardı alıp ilimdi koşa alıp ketet eken tuğanda. Demek kaysı alım bola turgan bolsa, al tirүү кезинде пайдаланып калышыбыз керек экен. Илиминен сурап, илиминен үйрөнүп калышыбыз керек экен. Hatta iza lam yubqa aliman, качан бир дагы алым калтырбай койгондо эмне болот дейт? Ittahadun nasu ru'usan juhalan. Адамдар өздөрүн жетекчиси кылып, бир надан, эчтеки адал арамды билбеген адамдарды жетекчи кылып алып алат. Ошондо фасуилу фаауфта бигайри илм. Алардан бир маселе суралса, bilimsiz ele fatva bere başlaydı. Bul mınday tigindey dep, jıyıntığında ne olat size? Fadallu ve adallu. Jıyıntığında özleri dağı adaşat, adamdardı dağı adaştırat. Özleri dağı adaşat, adamdardı dağı adaştırat. Urmattu ağayın Müslüman bir tuğandar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizlerge bizlerge iki dünyanın baktılığına jetүү üçün uşunday Allah'ın tarafından ilim alıp gelgen. Бұл Алланың тарауынан келген илим. Буга bizler уақытыңызды бөліп, ушул учурда жараткан Алла менен эмне каалап аттат деген тактаганыңыз ушул илимдин максаты. Илимдин максаты ушул. Ушул учурда Алла Таала менен эмне каалап атат? Не кылышым керек бүгүн азыр? Азыр ушул учурда эмне кылайын? Үйдө отурсам, жумушта отурсам, көчөдө басып баратсам, жакшылыкта болсом, же жамандыкта болсом, же ден соолугум жакшы, же ооруп атам, же сапардамын, же түндөсү, же күндүзү, же соода кылып атам, же элди башкарып атам, же мен баш ийип атам, же баш кошуп атам, кандай гана болбосун, ошол учурдагы Алла Тааланын өкүмүн билүү илимдин максаты мына ушул. Жараткан Алла Тааланын өкүмү сиздерге биздерге 24 саат буйруктары бар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аны аткарганын сүннөт жолун көрсөткөн. Мына ушу илимдин негизги максаты болуп эсептелинет. Агайын мусулман бир туугандар, келиңиздер, өзгөчө жаштар, убактыбызды бөлөйлү. Бардык нерсеге убакыт бөлүш керек. Ден соолукка убакыт бөлүш керек. Үй бүлөгө убакыт бөлүш керек. Туугандарга убакыт бөлүш керек. Ошондой эле уйкуга, бардык тамак ашка убакыт бөлгөндөй эле Алланын китебин, Куранды үйрөнгөнгө убакыт бөлөйлү. Шариятыбыздын маселелерин үйрөнүп, ошолорго амал кылганга, пайгамбарыбыз сүннөттөрүн үйрөнүп амал кылганга убакыт бөлөйлү. Пайгамбарыбыз айткан: "Ким менин бир сүннөтүмө амал кылса, ага бир шейиттин сообу жазылат" дейт туугандар. Өзгөчө амал кылбаган сүннөттөргө деп.
Ағайын мұсылман бір туғандар, Алла Тағалам барымызға пайдалы білім берсін. Пайдасыз білімден Алла Тағалам сақтасын. Елімізді, жұртымызды білімді, иманды, біліміне амал қылған, қиянат қылваған жаштардан елімізден үшін қылған болсын. Алла Тағалам барымыздың ақыретімізді қайырлы қылып, жүздерімізді жарық қылып, бақытлы жашосын Алла Тағалам барымызға арнап нәсіп қылған болсын. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.